Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен омуртка ооруларынын айыгуу жана омуртка ооруларынын алдын алуу максатында көнүгүү жасайбыз. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү бурабыз, мени менен чогуу болуңуздар. Алгачкы эле көнүгүүбүз бул абдан сонун эффективдүү көнүгүү. Бул омурткалары чыгып калган, омурткасында проблема болуп калгандарга, грыжаларга, андан сырткары нервтер кысылуусу, тамырлардын кысылуусу, муун булчундардын кысылуусуна жакшы ошолорду жеңилдетип, жумшартууга жакшы жардам берет. Нервтерди бошотконго. Бул анда эмесе кеттик мындай жасайбыз. Бутубузду ачабыз, андан сырткары бир аз тизени бүгүп алабыз дагы. Анан колубузду канаттуулар канатын жайгандай кылып чыканакты мындай ачып көтөрөбүз. Көтөрүп туруп, андан кийин акырын бурайбыз. Бел омуртканы бурайбыз. Акырын бурай беребиз. Эгерде башыңыздарды мынантип кошуп, корпусуңуздарга, денеңиздерге кошуп бура берсек, мындай кылып, бул жака карап кеткенде, анан бул жака карап кеткенде, анда башыңыздар ооруп калышы мүмкүн, айланып калышы мүмкүн дегеним. Ошондой кылбастан түз эле алдыңыздарды карап, бир чекитти карап алып эле, астыңыздарды мындай кылып жасай бересиздер. Аябай жеңил жана оңой. Карылар үчүн дагы, жаштар үчүн дагы аябай пайдалуу көнүгүү жасайбыз мына. Муну жасап атканда омуртка акырын ар бир муундары, ар бир дисктери бошоп, жеңилдеп, аябай жумшак жасаш керек да, бир дагы мындай чыңалуу болбош керек денеде. Денеде чыңалуу болгондо анда каналдар ачылбай калат. Нервтер кой бербей калышы мүмкүн. Ошон үчүн абдан жумшак, бош жасайбыз. Ушундай жасап алабыз. Көпкө жасайбыз. 2 минут, 3 минут тыынбай денеден тер чыгып кеткенге чейин жасасак, бул андан дагы эффективдүүрөөк болот. Эми кийинки көнүгүүнү жасайбыз биз. Кийинки көнүгүүдө мына ошондой эле жасайбыз, бирок мында бир аз тизени дагы эле бүгүп алып туруп, караңыздар. Бул жака дем тартканда омуртка ички бөлүгүнөн ачылат, мына караңыз. Эми дем чыгарабыз, желкиден баштап чаң омурткага чейин ачылат дагы. Анан алдыга дагы чалкалайбыз, дем тартып, дем чыгарып, мына ушундай жасайбыз. Муну дагы бир дагы чыңалбастан жумшак жана абдан сезип жасайбыз. Сезимталдуулук менен жасайбыз. Мына. Ушундай эле жасап коебуз. Мына. Абдан жакшы результат берет. Ошол сыяктуу эле дагы кийинки көнүгүүнү ала турган болсок, мында азыр эми биз мындай жасаганыбызда омуртканы алдыңкы жана аркаңкы бөлүктөрүн ачтык да, омуртканын дискалары мындайынан ачылды. Эми биз омуртканын каптал бөлүктөрүн ачабыз. Спинанын. Караңыздар, астыбызга шарик кармагандай, чоң шарик кармагандай кылып туруп, анан бул жака көтөрөбүз. Ошол шарикти бияка көтөргөндөй кылабыз. Чыканагыбызды көтөрсөк, омуртканын каптал жагы ачылат. Жана бутубузду, согончогубузду көтөрүп коебуз бияка мына. Мына. Жеңил эле. Асма бешик сыяктуу эле колубуз өзү кыймылдай берет, бирок оюбуз жасалып аткан көнүгүүдө мына омурткада болуш керек да. Чойлуп атабы, кызып атабы денебиз, омуртка кызып атабы, ошол жакта болуш керек. Мынакей. Ушул көнүгүүлөрдү мына жасап болгондон кийин, андан кийин мындай өзүңүздөр билгендей эле мындай көнүгүүнү да жасап койсок болот. Айландырып коебуз, жумшартып бул жакка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ошону эле карама каршысын жасайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Мына ушинтип бүгүнкү биздин көнүгүүлөрүбүз дагы соңуна келип жетти. Оорубаңыздар, кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө.